Кардын жаашы жана күндүн суукташы менен катар кызыктуу посттор жарыялана баштады. Анда шаардыктар өчкөн электр энергиясы менен катар квартирадагы батирдеги суукту жаза башташты. Буга өзгөчө көрүк берген, шаң берген дагы бир жагдай болду. Мында Бишкек шаарынын мэриясы шаардыктарга карата сурамжылоо жүргүздү. Ал сурамжылоодо батирлерге жылуулукту качан берүү керек деген суроо коюлган эле. Бишкек мэриясы тезектелип дайгансаңар болмок деп атат го я. Үйлөр суук, анан күн кайра ысыйт дейсиңер уялбай. Жылуулукту бербөөнү талап кылам. Эртең күн жылыйт. Акчаны терезеден ыргыткан болобуз. Эртең тести иштедет экен. Барып арчалап койбойлукпу аластап. Үшүгөндөр менен катар сүйүнгөндөр да көп болду. Сүрөттөр жарыяланды. Айрымдар селфиге да түшүп жетишти. Бир катарлары бизде деле терезе бар, биз деле көрүп жатабыз деген какшыктарды жазганга да жетишишти. Сууктун түшүшүнөнбү же кардын жаашынанбы иш кылып кызыгууга алдындуулук калдырган ичкиликти издеген кыздардын шаар аралап жүргөн тасмасы Instagram баракчасына, Facebook'a көчүрүлүп, бул жакта да бир топ пикирлерге ээ болду. Скажи, снег идет, а мы идем. Снег идет, люди, снег идет. Водку давай, иди. На меня посмотри. Кээ бирөөлөр это круто деп ойлошот. На самом деле өзүнүн маймыл экенин тастыктап жатат. Кыз деген кыздай болуш керек да. Кимдин кыздары экен, кимге келин, кимге жубай, кимге эне болот экен. Оңолуп кетер. Азыр бир аз жашта. Ким жаш болгон жок. Жакшы ниет жарым ырыс. Кыздардын кылыгын адепсиздиктегени менен бул видеону тасманы бөлүштүрүшүп, тескерисинче бул кыздарга белгилүүлүктү тартуулагандар көбөйүп жатат. Дагы көп болсо керек. Тарбияга байланыштуу дагы бир тасма. Элеттик мектептердин биринде мугалим окуучулардан үй тапшырманы эмнеге аткарбагандыгын сурап жатат. Бул видеодагы көптөгөн өзүнүн баалоочуларын таап жетишти. Анда окуучулар баяу сезим менен болгону айтып берип жаткандыгын көрүүгө болот. Тапшырма эмнеге жазган жоксуң Бактияр? Эмнеге жазган жоксуң айтчы? Байлангандан кийин мен тиги русский языгымды жазып отуп унутуп калыптырмын. Ошол менен жазбай калдың. Алибек сен эмнеге жазган жоксуң? Мен атам бежак кеткен болчу. Анан койго кайтарып калган болчу. Кечинде кайтадың да, түштө эле кетпедиң беле сабактан? Сенчи Баян? Тетрадь жаңыртап жазбай калыптырмын. Сенчи? Мен дневникке жазбай унутуп калыптырмын. Дневникке? Кошуналар жокпу? Балалык сонун кез тура, баланын ою ак тура дегендей чындыкты айтышат. Баарынын жообу даяр экен да. Ушинтип чоңоюп депутат болот да. Сенчи класс? Ручка сатып алайын деп унутуп ручка. Үйдө так ручка жок бекен. Эрмек сен эмне жазбай келдиң? Мен көзөчү момдар жетишпей, атамдар бир жак кеткен. Анан мома калып калган таниженикине барбай. Анан? Ошо жазбай калып. Барбасаң деле жаза берди, аякка барбасаң деле. Камила. Мен бала карап калгам.